Жолдошуң менен акча темасын сүйлөшкөндө кыйналып атсаң, жакшы бир кеңеш айтайын деп келдим. Колумда «Эркек балдардын эмоционалдык абалы» деген китеп. Китепти баламды тарбиялайын деп алгам, бирок күйөөң менен да коммуникация курууга жардам бере турчу аябай жакшы маалыматтар бар экен. Эркек балдар мындай столго отуруп алып, маңдай теске отуруп алып, проблемаларды чече албайт, сүйлөшө албайт дейт да. Өзгөчө эмоция талап кыла турган нерселерде алар бир орунга отуруп алып сүйлөшө алышпайт. Ошон үчүн бир физикалык бир нерсе жасап атып, көйгөйлөрүңдү айтсаң, сүйлөшсөң, эркектер чындап сени угат, анан ачылат деп айтыптыр да. Ошондой мисалдардын эң жөнөкөйү мисалы ошо эркек балаңды же жолдошуңду кечки тамактан кийин же түштөн кийин бир канча километрлик басууга чакыра турган болсоң, басып баратып, сонун ачылып сүйлөшүүгө, коммуникацияга келет дейт да. Бул нерсени өспүрүм эркек балдары бар ата-энелерге сунушташтыр, бирок менимче жолдошторго да жарай турчу аябай жакшы бир сунуш экен. Эгер жолдошуңуз кечки чайга отуруп алып, үй бүлөлүк бюджетти сүйлөшпөй аткан болсо, андан көрө балдарды уктатып коюп, балдарыңызды карай турган бирөөлөр бар болсо, үйдө апаңыз бар болсо, карай турчу деп, мисалы жумасына бир жолу жолдошуңуз менен кечинде бир жарым сааттык сыртта жетелешип басууга чыксаңыз, анан ойлоруңузду айтууга мүмкүнчүлүгүңүз болот экен. Мага аябай жакты ушул сыяктуу кеңеш. Сиз дагы жасап көрүңүз. Биз жолдошум экөөбүз көп жылдан бери дайыма басабыз, орусча айтканда гулять этебиз. Анан ошол гулять этип аткан убактарда да көп маселелер сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болуп, анан ынтымагыбызды бекемдейт да. Ушул сымал үй бүлөлүк коммуникация, үй бүлөлүк бюджет, финансылык сабаттуулук деген темаларга кызыксаңыз, менин Акты Жолтой аттуу Telegram каналым бар. Ошол жерде көп маалыматтарды бөлүшүп турам. YouTubeга чыга турчу видеолорум да чыгып турат. Төмөндө акча деп, же болбосо жөнөкөй плюс калтырып койсоңуз, Telegram каналыма шилтемен жиберем.